Анатолиянын түндүк батышында жайгашкан Бурса шаары тарыхтын терең издери сакталып калган ири кала катары белгилүү. Тарых жана бай маданиятка ээ бул эски кала 2022-жылы Түрк дүйнөсүнүн маданий борбору аталган. Маданияты, кайталангыс жаратылышы жана туризм мүмкүнчүлүктөрү менен өзгөчөлөнүп турган Бурса шаарын чогуу кыдыралы. Биз бүгүн тарыхка бай Бурса шаарын кыдырабыз. Алгач эле музейге келдик. Өзүңүздөр көргөндөй, музейдин ичиндеги буюмдар менен тааныштыра берсем. Бул жерде кристалл таштар экен, бир нече кылымдарга таандык десек болот. Ал эми ушул таштар боюнча маалыматты мына бул жактан дагы толугу менен окуй аласыздар. Ал эми кийинки жакка өтө берсем, бул жакта дагы ар кандай таштар экен. Ал эми бул жакта баарыңыздарга белгилүү болгондой эле жаргылчактар ушундай. Андан соң мына өзүңүздөр көргөндөй мурдагы кылымдарга таандык буюмдар. Бул жактан дагы толук маалыматты алсаңыздар болот. Ал эми бул жакка дагы баш багалы. Бул дагы бир нече кылымдарга таандык ушундай бир картина десем болот. Бул жакта өзүңүздөр көргөндөй гүлдүн образын берген. Ал эми бул жакта чоподон жасалган идиштер экен. Бул жакты карасаңыздар болот, көрсөңүздөр болот. Булар дагы чоподон жасалган идиштер. Бул катар жалаң идиштер экен. Ал эми өзүңүздөр көргөндөй туристтер бул жакка байма-бай келишет экен. Ар бир келген туристке дагы бул жакта музейдин тарыхы боюнча, бул жактагы буюмдар боюнча дагы түшүндүрүп кетишет экен. Ал эми бул жакта эмне болуп атканын аз көрөлү. Ал эми бул жакта өзүңүздөр көргөндөй боектор келген туристтер дагы боеп жаткан учурлары. Азыр биз дагы азыр боеп көрөлү. Азыр бүтсөм сиздерге дагы көрсөтүп берем. Болушунча жакшы кылып боегонго аракет кылып атам. Биз азыр Бурса шаарында жайгашкан Панорама музейине келдик. Ал эми бул панораманын бийиктиги 17 метрди түзсө, диаметри 42 метр экен. Өзүңүздөр көргөндөй туристтер абдан көп. Бул жакты дагы көрсөңүздөр болот. Өтө бир чоң сүрөттөрдө тарых камтылган десек болот. Вот
Бул музейдин аты Панорама. Тарыхына кайрыла кетсем 1326 жылы Султан Орхан Бурса шаарын басып алган. Бул шаарда мурда византиялыктар жашаган. Орхан бул чепти толук 3 айда алып бүткөн. Согушка Султан Орхан 3 жыл даярдык көргөн. Чепти толук алып бүткөндөн кийин византиялык жашоочулардын арасынан өз каалоосу менен Бурса шаарынан чыгып кеткен. Бул жердеги сүрөттөрдөн көрсөңүздөр болот. Султан Орхан тигил жакта отурат, ал эми кетип бараткан адамдар византиялык жарандар. Султан адилеттүү башчы болгон. Что он видит, что его в стрессе это. Качели прямо служба вот идет, все дальше. А дальше уже государство. А вы здесь будет еще разные. Бурсанын Борбордук Осмонгази районунда Топхане деп аталган парк орун алган. Аталган паркта тарыхый саат мунарасы, Боштондук согушунун шейиттеринин эстелиги, Осмонгази жана Орхонгазинин күмбөздөрү жайгашкан. Аталган тарыхый эстеликтердин баардыгы шаардагы маанилүү курулуштарынын катарын толуктайт. Осмонгази жана Орхонгазинин күмбөздөрүн көргүсү келген меймандардын саны өтө көп. Белгилей кетсек, Осмон империясынын негиздөөчүсү Осмонгази Бурса шаарына жакын жайгашкан Сөгүч шарчасында көз жумган. Ал көз жумаар алдында түрктөр Бурса шаарын алуу үчүн согушуп жаткан. Анын сөөгү өзүнүн керези менен Бурса шаарына көмүлгөн. Осмонгазинин сөөгү көмүлгөн жер мурда Византияга таандык чиркөө болгон. Күмбөз 1801 жылда чыккан өрттөн жана 1855 жылдагы жер титирөөдөн катуу жабыр тарткан. 1863 жылы Султан Абдулазиздин буйругу менен жаңыланган. 8 кырдуу үстү купол менен жабылган күмбөздүн чок ортосундагы жыгач саркофаг Осмонгазиге таандык. Ал бермет менен кооздолуп, алтын саймалуу баркыт менен капталган. Күмбөздө жалпы 17 саркофаг бар. Алардын айрымдары Осмонгазинин уулу Аладдин бейге, Орхан бейдин жубайы Аспорча хатун, анын уулу Ибрахим бейге жана Мураттын уулу Савжы бейге таандык. Азыркы күнгө чейин бир нече ирет оңдодон өткөн күмбөз 2014 жылы дүйнөлүк мурас тизмегине киргизилген.